Мен кээде ойлойм да, ушинтип кабинетинен чыкпай, элдерди кыдырбай, элдердин жашоосу эмне болуп атат, кандай болуп атат билбей эле кээ бирөө жанагындай 15 000 сомдук штрафтарды чыгарып коюшат да. Элестеткиле эми 15 000 сомго штрафты мындай встречкага чыккан үчүн 15 000 сом штраф төлөш керек экен. Ага еще 70% скидкасы жок экен. Эми элестеткиле 15 000 сомдук Кыргызстанда айлыкты канча киши алат? Эми ошо көчөдө турган тетиги боомдон же объезднойдо турган ГАИ кызматкерлери ошол айдоочуну токтотуп туруп бир москвич же бир Passat менен келатканды, же бир Matiz менен келатканды, же бир Fit менен келатканды тозуп туруп ошо 15 000 сом штраф сала алабы? Айтат эми документти 15 000 сом төлөө машинамда кереги жок деп бир элестеткиле. Же болбосо кымбат бир 470, бир 570, бир 300 менен келаткан машинаны тозгондон кийин ал чыгат дагы 15 000 сом төлөй эле коюн, мен анда көрчү 5 000 сом карма десе ошол жактагы гаишник ошо 5 000 сомду албай коет деп ойлошобу же. Өткөндө штрафтарды азайтышты эле, коррупцияга каршы бул деген деп азыр эми кайра 15 000ге чыгарып атышат да. Анан еще ошол мыйзамды 3 жолу кайталап койсоң 1 жылдын ичинде сени пересдачага жөнөтөт экен да. Бул эми акылга сыйбаган нерсе да, туугандар, туурабы? Көрөк ушинтип кабинетте отурбай, ошол закон ойлоп чыккандар көчөгө чыгып иштегиле, элдер менен сүйлөшкүлө. Айтат оюн силерге.